Саламатсыздарбы? Эми англис тилин уже окуп баштайбыз. Мен убактым болбой жатты эле көптөн бери. Эми мындан кийин көп сиздер менен жолукканга аракет кылам. Бекер сабактарды бергенге аракет кылам. Акысыз сабактарды бергенге аракет кылам, буюрса. Келиңиздер, биринчиден биз өзүбүзгө максат кое алалы. Максат, цель деп коебуз, англис тилин жок дегенде оңой сөздөр менен, жеңил сөздөр менен, бирөөлөр суроо берсе жооп бере тургандай болуп, туура окуганды үйрөнөм дегендей бир максат кое алалы. Мындан канча 2 жыл болуп калды окшойт. 2 жыл мурун 2 жыл болуп калды го дейм. Бир окуучум бар болчу. Англис тилин окуп атканда менде ошо китепте What is your dream деген бир көнүгүү болуп калды да. Ошол көнүгүүдө мен ал окуучума айткам да, жаз, эмнени максат кыласың? Dream деген негизи кыял, кыялдарыңды, эмне максаттарыңды жаз, ошолорду жазсаң, анан балким ошол максаттарың орундалат чыгар деп бир убакыт берип жаздырткам өзүнө. Англисче жаз деп англисче жазган. Ал англис тилин үйрөнөйүн, грин карта утуп алайын, Америкага барайын деген кыял максаттарын жазган экен. Анан Кыргызстанга чоң үй салам деп ушундай максат койгон экен эле. Ошолордун баардыгын мага окуп берген. Анан ошол бир ошол максаттарын жазган. Экөөбүз окуп, ушундай болсун деп койгонбуз. Бир айдан кийин эле уже ал грин карта утуп алат. Ушунчалык чын дилинен эметкен экен да, жазган экен. Анан ошол сыңарындай биз дагы сиздер менен биринчиден эле максат кое алалы. Максатсыз эле окуй бербейли, максатсыз эле курстарды алып эле, пайдасы жок эле курстарды алып эле ушинтип жүрө бербестен, мына пайдалуу англис тилин үйрөнсөңүздөр, ушул пайдалуу курста англис тилин үйрөнүп алсаңар, бул силерге акча алып келет, иштесеңер болот ушуну менен. Ар кайсы өлкөлөргө барасыңар, ар жерлерди көрөсүңөр, саякаттайсыңар, Америкага барып иштесеңер болот, Англияга жумушка чакырып атышты, ошолорго барып иштесеңер болот. Үйдө эле отуруп алып эле, телефон чукуп эле кечке ушинтип отурбастан келгиле рилстерди эле мынтип атабыз, листайт этип эле рилстерди көрүп эле убактыларыбызды кетирип атабыз, жөн эле кереги жок нерселерге. Андан көрө мына бүгүн мисалы англис тамгаларын туура окууну үйрөнөбүз. Кантип туура окуйбуз? Келгиле баштайлы, көп деле сүйлөбөй эле коеюн. Өзүңүздөр деле билип турасыздар, бирок ошону негизи окуганга аракет кылыш керек. Үйрөнгөнгө, пайдалуу нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Тил үйрөнгөн бул эң сонун нерсе. Эми эй тамгасы кантип окулат? Эй тамгасы ж болбосо эй деп окулат кээ бир сөздөрдө, ж деп окулат. Деп окулганда могу челюсть, ылдыйкы нижняя челюсть просто ылдыйга түшүш керек да. Бул деген ушул. Эми биринчи эй тамгасы, эй тыбышын карап көрсөк, game. Бул жерде бул сөз кантип которулат? Келиңиздер, которобуз. Game. Lake. Которобуз. Lake деген эмне? Face. Face деген эмне? Көрдүңүздөрбү? Эй тамгасын мен алфавиттегидей эй деп окуп атам. Бул эмне үчүн? Правиласы бар. Аныктамасы бар, аныктамасында эгерде сөздүн аягына и тамгасы келсе, тыбыш ачык, сөз ачык тыбыш келсе, ачык тыбыш деп коет. Сөздүн аягында и тамгасы келсе, демек биз андан мурунку үндүү тамганы алфавиттегидей окушубуз керек. Алфавитте биринчи тамга кантип айтылат? Эй деп айтылат, Game. Ошон үчүн эй деп окуйбуз. Game бул игра, оюн. Lake деген көл. Котордуңуздарбы өзүңүздөрчө? Face деген бул лицо, Lake деп окудук, face деп окудук. 3 сөздө тең эй деп айтылды тамгабыз.
Кийинки учурубуз кандай? Бул айтып өттүм, кыскача тамгасын айтыш үчүн ылдыйкы челюсть, могу ылдыйкы эмне деп коебуз, эек ылдый түшөт. Back. Back кантип которулат? Айтабыз. Back. Fan. Fan кантип которулат? Эмнени көрүп атабыз? Biraz çoğaltıp koyayım mı? Fan. Hand. Hand. Bag деген сумка. Fan. Бул азыр ысыкта мынтип колдорунда көтөрүп жүрбөйбү, ошол эме шамалдаткыч, кыргызча шамалдаткыч дейсизби? Hand бул кол, hand. Hand. Рука. Демек ушул эле эй тамгасы мисалы үчүн ачык тыбыш болсо game эй деп окулат экен. G, N, D деген бул жабык тыбыштар, үнсүз тамгалар. Булар деген үндүү тамганы жаап коет дагы. Back, fan, hand деп как кыска деп окулуп калат экен. Эми и тамгасы и кээ бир учурларда мынакей и кээ бир учурларда деп окулат. Мисал үчүн he деген сөз кантип которобуз? Келгиле которгула. She, we бул местоимениялар, ататочтор. He, он или ал, бизде ал эле деп которулат. She дагы бизде ал деп которулат. Эмне үчүн? Анткени бизде мужской, женский, средний род деген жок. Бизде бардыгы эле ал болуп которулат. He, she, it. Үчөө тең ал болуп которулат. И we деген бул биз деген сөз, биз. Бул жерде көрдүңөрбү? И деп he, she, we деп окулду. Эми и тамгасы экинчи кээ бир сөздөрдө деп окулат. Man, pencil, yellow которобуз бардыгын. Man. Бул жерде и турат, man. Эки адам. Бул жерде как люди деп да которсок болот, же болбосо мужчина деп да которобуз, эркектер. Pencil, карандаш. Бул жерде да деп кетип атат. Yellow, кайсы өң бул? Сары. Yellow. Демек бул жерде как деп окулуп атат. Дальше кетебиз. Ай тамгасы кээ бир учурларда ай болуп окулат, кээ бир учурларда и болуп окулат. Kite которобуз. Kite деген эмне? Kite, bike, white. Kite бул змейка деп коет, шамалга учурат, көлдүн жээктеринде учуруп балдар ойнойт го, ошол оюнчук. Kite. Бул жерде дагы ошол ачык тыбыш роль ойнойт. И тамгасы келип атат бул жерге, ошон үчүн андан мурунку үндүү тамгабыз ай, алфавитте ай деп айтылат. Алфавитте кандай айтылса ошондой окушубуз керек. Kite, bike. Bike деген эмне? Которобуз. Велосипед, bike. Бул жерде дагы и келип атат аягында. Демек андан мурунку үндүү тамгабыз алфавиттегидей болуп окулат. Bike. White, ак деген. White. Ак түс, ак өң, white. Бул жерде H тамгасы окулбайт. W өзү эле окулат. Көрдүңөрбү? Бул жерде дагы ушул правила бар. V, H чогуу келгенде W-ну окуп атабыз. Ошондой эле ай тамгасы кээ бир учурда и деп окулат. Sit которобуз. Sit кантип которобуз? Ship, ship. Kitten, kitten. Котордукпу? Sit отуруу, бул этиш, отуруу. Sit. Бул жерде дагы ти жабык тыбыш, тыбышты үндүү тамганы келип туруп үнсүз тамга жаап койду. Sit. Ship. Бул кеме, ship, ship.
Кээ бирлер sheep деп окуйт, ал туура эмес. Ship деп эле окуйбуз. Sheep дей турган болсок, демек бул башка эле сөз болуп калат, Sheep деген эмне? Ким билет sheep деген сөз эмне болот? Койду sheep деп айтабыз, кой, sheep. А ship бул кеме. Kitten бул мышыктын баласы, kitten. Kitten деп айтабыз. Андан кийин o тамгасы, o, көбүнчө бат сүйлөгөндө как o болот. Андан кийин J A эмес, J O эмес, dog. A деген тыбыш бул home деген эмне? Phone, nose. Home деген бул үй, phone деген бул телефон, nose деген бул адамдын мурду, Бул жерде дагы ачык тыбыш болуп атат бул сөздөр. И менен келип атат. Андан мурунку үндүү тамгабыз o деп алфавиттегидей айтылып атат, Кийинки тыбыш dog. Которобуз. Dog деген эмне? Dog. Pot. Hot. Dog бул ит. Pot бул кастрюля. Hot деген жарко деген, ысык. Hot. Так, булардын баарын тетрадка албетте жазабыз. Кайрадан токтотуп же болбосо артка барып туруп тетрадь ручка алып, негизи сабак түрдө жазып алышыңыздар керек. Өзүңүздөргө эле керек болот. Мунун бардыгы туура окуганды билсеңер, демек самостоятельно өзүңөрчө, өз алдыңарча сөз жаттасаңар дагы, аны силер туура окуп туруп анан жаттайсыңар, Же болбосо словарь алып алышыңар керек. Онлайн словарьбы, ким мындай китепти кармап окуганды жакшы көрсө, мисалы үчүн китептин өзүн кармап эметсеңер болот да. Мисалы үчүн менде мисалы Headway деген китеп бар. Бул ушуну менен дагы окуйбуз биз. Ким мисалы ушул прям мынтип карап окуйт элем десе, анда обязательно словарды сатып алышыңар керек дагы, ошол словарь менен иштеш керексиңер да. Мисалы бир сөздү айтам дегенде эки тилде болушу керек. Мисалы орусча, англисче, же болбосо кыргызча, англисче. Анан орусча, кыргызча, же болбосо орусча, кыргызча, англисче, кыргызча, же болбосо кыргызча, англисче. Кыргызча бир сөздү англис тилинде айта албай атасыңарбы, сразу карайсыңар, Анан англис тилинде бир сөздү жолуктуруп калсаңар, анда аны англиский, кыргызский деген жагынан карайсыңар да. Ошон үчүн ыңгайлуу болот. Так, эми и бул и тамгасы, и тыбышын кайсы тамгалар берет? Ошол жөнүндө. Мисалы, могул сөз green. Кантип которобуз? Green, tree, sweet. Эки и чогуу келгенде и деп окуйбуз. Green, tree, sweet. Котордукпу? Green бул жашыл өң, tree бул дарак, sweet бул эмне экен? Таттуулар, конфет. Бул жерде конфет. C и эй тамгасы чогуу келгенде ушул тыбышты берет. Мисалы, чай деген сөздү көбүнчөсү tea деп айтышат. Tea деп окушат, просто жазылган ошентип, мисалы магазинде чай алайын деп барганда ошентип жазылып тургандыгы үчүн эле tea деп окушат. Андай эмес, tea. И эй тамгасы демек бизге ини берет. C и эй тамгасы read, teacher. Которобуз бул сөздөрдү. C, read, teacher. C бул эмне? Көл, биз көл деп айтабыз. C, көл. Read, окуу. Teacher, мугалим, Демек и эй тамгасын
же болбосо tea деген чай деп жазылып турганды көрсөңөр tea деп окубай tea деп окушубуз керек. A жана I тамгасы келсе кандай айтылат? A деп айтылат. A тамгасы, анан Y тамгасы келсе, орусча у, кыргызчадагы у. A деп окуйт экенбиз. Мисалы үчүн, rain которобуз. Rain, train, paint. Так, rain'ди кантип котордук? Жамгыр, rain, жамгыр. Train, поезд. Paint, сүрөт тартуу. Демек, I тамгаларын көргөндө эле A деп окуйбуз. Ушундай сөздөрдө келет. Rain, train, paint. Андан кийин A менен Y тамгасы келсе, play, may, pay. Кана которобуз? Play, играть, ойноо. Мисалы, башында game деген сөз келди, ал оюн болсо, бул play, ойноо, этиш, бул этиш, кыймыл аракетти билдирет. Ойноо. May, бул май айы, May. Күн ысык, май айы, азыр май айы, бизде. Pay, pay. Ну-ка, pay деген эмне деген ким билет? Pay. Pay деген бул оплачивать, бир нерсени төлөө. Магазинге барсаңар, төлөп, анан кийин товар алабыз, ошол сөз pay болот. Так, муну үйрөндүк, жаздык, жазабыз обязательно. O тамгасы, анан I тамгасы келгенде ой деп окулат. Ой. O тамгасы менен Y тамгасы келсе дагы ой болот, Азыр ушуларды көрөбүз. Coin, coin кантип которулат? Табабыз которулушун. Noise, voice, voice. Ушул V тамгасын обычный эле V'дай эле айтабыз. V, бизде мисалы ABV деп айтабыз го, ошондой эле. Анан W тамгасы бар го, W. Ушундайдан дагы бирөө турат мындай жанында, Ошону wa деп айтабыз. Wa. What. What. Что? Оозубузду тегеректейбиз. What деп айтабыз, Ато көбүнчөсү муну деле V, аны деле V, slow деп жазылып турса slow деп окуйбуз. Ал туура эмес. Slow. Ал у деп айтылышы керек да. Slow. Так, coin, тыйын, noise, бул этиш, шум деген, ызы-чуу, noise, ызы-чуу деген. Voice, үн, мына сүрөттө үнү чыгып атат, Voice. Демек кантип окулат экен? Ой, coin, noise, voice деп окулат. O тамгасы, анан Y тамгасы ой деп окулат дедик. Toys, которобуз. Boy, которобуз. Roy, которобуз. Toys, оюнчуктар. S бул эмнени билдирет? Көптүктүрдү билдирет, Toys. Негизи toy да, оюнчук деген өзү toy. S тамгасы кыргызча той дегенге окшошуп калат, S тамгасы кошулса, демек көптүктүр дегенди билдирет. Оюнчуктар, toys. Boy, бул бала, boy, ой деп окулат, boy, бала. Roy деген кантип которулат, ким билет? Бул жөн гана адамдын аты, Дальше. Эки О келсе кантип окуйбуз? У деп окуйбуз. О, бирок У деп окуйбуз, Zoo. Zoo деген эмне? Которобуз. Moon. Бул эмне? Которобуз. Spoon. Бул эмне? Которобуз. Zoo. Зоопарк. Moon. Ай, асмандагы ай. Spoon. Кашык, бычакка окшошуп калыптыр, бирок кашык бул. Spoon.
Дагы эки о кээ бир учурда кыскача у болуп окулат. Мисал үчүн book, cook. Бул жерде чойгонбуз да zoom деп, а бул жакта кыска айтабыз. Book, cook, look. Ушинтип о тамгасы эки ушундай экиге бөлүнөт окулушу боюнча. Book деген китеп, cook деген тамак жасоо, жаттайбыз. Бул дагы бул этиш. Cook тамак жасоо. Прям которулуштарын жазып туруп жаттайбыз. Ким билбейт, кайсы сөздөрдү билбейбиз, ошолорду жазабыз дагы жаттайбыз. Жөн эле сабак көрбөйбүз, жөн эле көрүп убактыбызды кетирбейбиз. Же болбосо кайра кайталап көрүшүбүз керек. Look деген эмне? Кароо. Look. Карасаң деп айтсаңар дагы look деп айтасыңар. Анан my look деп дагы коюшат. Ал болсо менин бүгүнкү кийинген кийимим кандай, ошону дагы look деп айтабыз, мой look депчи. Азыр жаштар ошентип айтат. Так, эми эки у тамгасы, дагы эки бөлөкчө болуп окулат да. Кээ бир сөздөрдө как you деп окулат, кээ бир сөздөрдө как a деп окулат. Мисалы, бул сөздө pupil, you, pupil деген эмне? Которобуз. Music деген эмне? Pupil деген бул мектеп окуучусу. Ученик pupil. Music бул музыка. Андан кийин как а деп дагы окулат. Көбүнчөсү мисал үчүн кээ бир окуучуларга you деп окулат деп койсоң, бардык эле жерде you деп окуй берет. Жок, кээ бир учурларда а деп окулат. Мисалы, ушул сөздөрдө да. Мындан башка да сөздөр көп, бирок ушул примерлер, мисалдар ушулар берилген. Sun, күн, run эмне деп которулат? Которобуз. Чуркоо, бас деген эмне деп которулат? Автобус, бас. Демек sun, run, бас деген сөздөр болду. Дальше y тамгасы. Y тамгасы I деп окулат. I. Бул бир тараптуу окулушу. Кээ бир учурда I деп окулат, кээ бир учурда только I деп окулат. Мисал үчүн sky бул эмне? Которобуз. Y деген эмне? Которобуз. Fly деген эмне? Которобуз. Fly, Sky, асман, котордуңуздарбы? Y, суроо, бул эмне деп суроо? Эмнеге деген суроо, эмнеге? Why деген эмнеге деген сөз. Эмне үчүн, эмнеге, why. Fly деген бул эмне экен? Учуу. Эми как и катары happy которобуз. Happy, funny которобуз. Family тоже которобуз. Так. Happy бул бактылуу деген, бактылуу, happy. Демек и деп эле окулат. Funny деген веселый деген, кандай айтабыз? Шайыр деп айтабызбы, шайыр, кыргызча шайыр. Family бул үй бүлө, үй бүлө. Так. Эми кийинки аныктамаларыбыз. Мынакей W тамгасы, W тамгасы мен айткандай wa деп айтылышы керек. Эми бул жерде кантип окулат? O деген сөзүбүз, биринчи сөзүбүз, O, snow, blow, throw. Snow деген эмне? Кар, кар. Blow деген үйлөө, деп үйлөгөндө blow дейт. Throw деген ыргытуу, бир нерсени ыргытуу. Мисалы, таштандыларды ыргытсаң, көчөгө эмес, мындай чакага ыргытсаң деле throw деп айтабыз, Экинчи учурда, бул биринчи учур болду, экинчи учурда cow
cow деген эмне баарыбыз билебиз, cow уй. Brown, brown кантип которулат? Brown. Flower кантип которот? Cow уй дедик. Brown күрөң, өң, түс өң. Күрөң. Flower бул гүл, гүл. Эми O менен A чогуу келгенде кандай окулат? L. Coat, boat, route. Coat бул пальто, boat бул жанагы кеме эмес, бул ошонун кичинекей эме деп койчу эле, кайык, кайык. Road бул эмне? Ким билет? Бул жол, жол. House. O анан U тамгасы. Ау деп окулат. House. Mouse. Blouse. House бул эмне? Үй. Mouse бул чычкан. Blouse бул блузка, Ау деп окулат. Ону А деп атабыз, House. Mouse. Blouse. Так. Демек, ушул правилалардын бардыгын токтотуп туруп жазып аласыздар. Өзүбүздүн максатыбызды унутпайбыз. Жөн эле ар кайсы курстарды окугандан көрө англис тилин окуңуздар. Англис тили сиздерге керек. Негизи тил керек, Орус тили боюнча, англис тили боюнча дагы окуймун, дагы жакшы үйрөнүшүм керек болуп атат. Үйрөнө албай жаткан суроолорум көп болуп атат десеңиздер, мага дайрекке жазыңыздар. Жакында курс болот буюрса. Азыр акция менен азыр арзандатуулар болуп атат. Ошондуктан сабактарды берип турам, буюрса дагы көп жолу аракет кылам. Просто сабак жазгандагы оңой эмес да. Мисалы, кээде микрофонуң иштебей калат, жазып бүткөндөн кийин карасаң, үнүң жок болгон болуп калат да. Ошондуктан ар кандай эмелер болот. Ошон үчүн менин дагы кетирген убактымды баалап, тетрадь, ручка алып жазып, бардыгын кайрадан сабактарды көрүп, түшүнүп, үйрөнө албай жаткан нерселериңиздерди үйрөнүп алсаңыздар болот.